Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Жаңы жылдын 3-чү күнү ушул жылыбыз азыр тилектерди тилеп, жакшы ой максаттарды коюп, Кеңеш Дүйшөбаевич айткандай, жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, тынчылыктын жылы болгонду элибизге насип эткен болсун. Биз дээрлик Кыргызстандын бир 60% жерин кыдырып келдик, элдер менен жолуктук. Биздин жолугушуулар Садырдын, Жапаровдун жолугушуусундай болбосо дагы, ушундай бир карапайым калк менен маданият үйлөрүндө, ушундай бир айыл жергесиндеги белгилүү жерлерде, райондун борборлорунда жолугушуулар болуп атат. Кээдер айтып атат, миңдеген кишилер келип жыйналбай атат, жолугушпай атат, тиги киши менен аябай көп эл жыйналып атат деп. Биз билебиз кандай жыйналып атканын, биз билебиз кантип жыйнап атканын. Ошондуктан айдап келгенге караганда могу жерде турган азаматтардын бүт барды кайдыгер эмес, жүрөгүңүздөрдүн каалоосу менен келип отурасыздар. Бул бийик нерсе. Бул өтө баалуу нерсе. Себеп көкүрөктө бир кандайдыр бир жаңылыктарды күтөбүз бекен деген ой менен келип отурасыздар. Жана айтылгандай парламенттик шайлоонун жыйынтыгында эл көтөрүлүп, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка барды деп айтып атабыз. Бирок ошол адилетсиздик, мыйзамсыздыкты жараткандар кимдер? Мына кече ошол Биримдик партиясы деп, Мекеним Кыргызстан партиясы деп чуркап жүргөндөрдүн бүтүндөй баары азыр бурулуп алып башка партияны деп чуркап атат. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Биз дайым айтабыз, бийликтин булагы Кыргызстандын эли деп. Эл кандай болсо, бийлик ошондой болот. Эрте менен туруп күзгүгө каранабыз го. Күзгүнүн бер жагындагы турган биз күзгүдөн көрүнүп аткан биздин бийлик. Биз кандай болсок, бийлик ошондой болот. Анан айтабыз, эмне үчүн бийликте таза эмес инсандар келип калып атат деп. Себеп шайлоолор таза эмес өтүп атат. Эмнеге таза өтпөй атат? Себеп эл анча-мынча акчага берилип кетип баратат. Биз анча-мынча добушубузду сатып коюп атабыз. Биз анча-мынча нерселерди туура эмес жасап коюп атабыз. Туура эмес барган азаматтар, алар дагы өз учурунда туура эмес иштерди жасап атат. Демек, жараткан айтат го, воистину правители от вас самих деп. Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Бизде бийлик жаман эмес. Биз бийликти туура эмес жол менен курайбыз. Бийлик таза жол менен барбайт, арам жол менен шайланат. Же туура эмес айтамбы? Айтыңыздар. Айылдык кеңешке шайлоо өтөбү, жогорку кеңешке шайлоо өтөбү, депутаттыкка же президенттикке шайлоо өтөбү. Өткөндө биз кандай сезимдер менен шайлап атабыз? Эмне берет экен деген сезим менен шайлайбыз. Канчадан берет экен деп шайлайбыз. Адамдын акылы бар экен деп. Мына азыр Кеңеш Дүйшөбаевич айткандай, академиктер чыккан жер. Эмнеге? Башта адамдын акылын биринчи орунга коюп, түкүнчүгө караганда баланча акылдуураак экен. Зирек көрүнөт. Ушунун келечеги бар көрүнөт деп Бишкекке чейин окууга жиберип, андан ары карай окутуп, чокутуп, ошондой болуп алып келчү элек. Азыр кандай кылып тандайбыз? Качан чай берет экен? Канчадан берет экен барган жерде? Демек, бардык нерсе башатынан өзүбүз жакшы эмес жолго түшүп болуп атабыз. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы, жападан жалгыз 4 партия өткөн 4 партиянын ичинен маңдай тер менен каражат кетирбей кирген партиялар. Кирип унчукпай олтуруп алсак жарашмак. Биз өттүк, калган эмне болсо ошол болсун деп. Жок. Өткөн партиялардын арасынан биз жарыяладык. Шайлоо маданиятсыз, мыйзамсыз, туура эмес жол менен өттү, жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп. Эмне үчүн? Бизге мандатка караганда тазалык, мыйзамдуулук бийигирээк турду. Бирок аянтка чыккан эл өкмөт кетсин, президент кетсин деп талап койгон эмес. Эл парламенттин жыйынтыгын жокко чыгар деп чыкты. Орто жерден шылуундар пайда болуп,
Emne olup ketkenin barыбыз күбө болуп атабыз. Эмне үчүн биз менен Казакстан сүйлөшпөй атат? Эмне үчүн Россия сүйлөшпөйт? Өзбекстан, Тажикстан, башка өлкөлөр сүйлөшпөйт? Эмне үчүн? Мыйзамсыз бийлик деп атат. Мыйзамсыз. Бул төңкөрүш эмес. Бул революция эмес. Бул мыйзамды басып алуу деп белгилешип атат алар. А чындыгында ошондойбу? 100% ошондой. Мыйзамды, бийликти мыйзамсыз басып алуу. Анан мен таң калам. Кече ушул биримдик менен мекеним Кыргызстан деп жүргөн азаматтар бурла калып туруп, азыр ушул Жапаров деп чуркап жүргөндөн таң калам мен. Арабызда да болсо керек, бири-бирибизди тааныйбыз го, жакшы көрөбүз го. Туурабы? Bir ay başta kayda жүрдү эле, 2 ay başta эмне деп атты эле, азыр кандай болуп калды. Ошондуктан мен жалпы элибизге туруктуулукту каалайм. Адилеттүүлүктү каалайм. Башыңа ай балта кармап турса да чындыкты айт дейт. Биздин түйүбүздөн тамырыбызды курутуп аткан жаман сезимдер кайсылар? Мен эмне пайда табам? Айылым эмне пайда табат эмес. Өлкөм эмне пайда табат эмес. Мен эмне пайда табам? Эгерде мына Россиянын президенти Путиндин бир жакшы сөзү бар. Ядролук согуш башталса дейт. Журналист суроо берип атат. Америкалык журналист эмес, кинорежиссер. Ушул суроо берип атат да. Ядролук согуш башталса дейт. 5 держава бири-бири четте калбайт. Ага жооп берет дейт. Ал жооп берген болсо, аалам жок болот дейт. Дүнүйө жок болот дейт. Демек, андай согуштан эмне пайда десе, Путин айтат. Россия болбогон ааламда, андай ааламдын бизге эмне кажети бар дейт. Жок болсок баарыбыз жок болобуз дейт. Караңыздар, философиялык мааниси бар сөз. А биз кыргыздар ойлонушубуз керек. Менин айылымдын гүлдөгөнүнөн не пайда деш керек? Өлкө тынч болбосо. Эгерде кыргыз мамлекети стабилдүү болбосо, менин футбол тепкенимден не пайда деген суроого жооп беришибиз керек. Эгер Кыргызстанда тынчтык болбосо, анын улак чаптырганынан не пайда деген сөз болушу керек. Эгер Кыргызстан эгемендүүлүгүн жоготсо, айлыгыңды көтөрөм дегенден не пайда деген маселе жаралышы керек. Эгер биздин кен байлыктар жок болуп кетсе, башка өлкөлөргө өтүп кетсе, анда ал кен байлыктардан бизге не пайда деген суроону беришибиз керек, байланайын туугандар. Кандай дейсиздер? Ошого ответти эл бериш керек. Ошого жооп бере турган жигиттерди, кыздарды көтөргөндү билишибиз керек. Бизге эмне кылып берет экен деген суроону айтпашыбыз керек. Мага эмне кылат деген суроону коюшубуз керек. Аны токтотушубуз керек. Биз айтышыбыз керек. Ушул Кыргызстанда башка мамлекеттерге теңме-тең боло турган азаматтар барбы деш керек. Биз бөтөн жерге барганда уят болбой келе алабызбы деп сүйлөшүбүз керек. Ушундай тандоону мүмкүнчүлүк берилип атканда ар бирибиз колдонуп калышыбыз керек. Биз эмне үчүн Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, Клара Сооронкулова төртөөбүз эмне үчүн маалымат жыйынын бердик? Азыркы өтүп аткан жыйынга, шайлоого юридикалык, укуктук баа бердик. Жапаровдун шайланууга укугу барбы деген суроого жок деген бааны бердик. Эмне үчүн? Аны биз айткан жокпуз, жогорку сот дагы айтып атат. Эртең биздин элибиз ушундайга уста, биз билебиз 20 жылдан бери ушуну. Кезинде эмне айтпадыңар деген суроодун бербешиңиздер үчүн бердик биз. Биз Борбордук шайлоо комиссиясына тийиштүү кагазды бердик. Билдик, Борбордук шайлоо комиссиясы биздин сунушту четке кагарын билебиз. Эмне үчүн бердик? Тарых алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн бердик. Эртең кайрадан ушу кеминге келгенде сиздер туруп сабаттуу элеңер. Элго карапайым түшүнбөйбүз. Силер ошондо түшүндүрүп айтып койсоңор болбойт беле деген суроону бербешиңер үчүн бердик. Андан кийин Бишкек административдик сотуна кайрылдык. Жогорку соттун төрайымы айтты. Могул азамат акталган эмес деди. Айттыбы? Аны Иманалиев же Исаев айткан жок да. Жогорку соттун төрайымы айтып атат. Акталган эмес деди. Акталбаган киши кыргыз өкмөтүнүн жетекчиси болуп шайланууга укугу жок деп турат.
Premier ministr olup, anın mildetini atkarıp atkan kişi prezidentike bara albayt dep turат. Muna Kanat Isaev emni üçün Jogorku Kengештин төрагасы болуп туруp, төрagalıktan öz erki менен kızmattan ketти. Emni üçün? Sebep prezidentike baram деген niyeti var eken. Konstitutsiyаны buzbayın, төрagalıktan keteyин, bardıq şaylooçular, şaylanуучу talapker katarında men da uşul bir hukukta boloyun dep kızmattan ketти. Prezidenti mildetini atkarıp atkan jigit ketти mi kızmatынан? Ketken jok. Demek konstitutsiya odon ötürde buzuldu mu? Çeksiz buzuldu. Eğer uşunday jol menen kete bersek, dagы da mыйзамсыз talapker derten şaylap alsak, bizdin koşnalar taanıyбы Kırgız бийлигин? Taanыбайт. Biz menen mamile kurabы? Kurbayt. Surayt bizden. Emni üçün deyt un kımbattap ketти. Emni üçün may kımbattap ketти dep surap atat el. 320 so'm turgan may hazır kança olup kaldı? 760-780 bolup atat. Demek 100%'ga көтөрүлдү. Emni üçün degen surap bolуп atat. Aga жооп бериш үчүн biz akıl kalçaganды bilişimiz gerek. Biz Kırgızstan köptөгөн tamak aşты özübüz öndürбейбиz. Bizge sırttan gelet. Eğer de alar kayсы bir dengelde kısıp koysa, bizde tankıstık jaralat, жетишпестик, defitsit dese düşünüyoruz go, tankıs deydi oşonu Kırgızstan. Oşol tankıstыкtan paydalanıp bağa götörülöt. Bizge un, Rusya menen Kazakistan'dan gelet. Bizge may, değerlik, uşa Ukrayna, Kazakistan, Rusya'dan gelet. Tamak aştın köpçülügü, gerek bolsa Almanı da Argentina'dan alıp gelip jеп atabыз. Hazır joldan süйлөшүп келатабыз. Бул жерде 700 гектар жерге бак тикти. Буюрса өз алмабыз менен камсыз болот экенбиз, Кудай буйрса деп. Эми караңыздар туугандар. Биздин талашаар нерсебиз жалгыз бирөө. Бул адилеттик. Мына ушул төртөөбүз буйрса эртең арабыз толса керек. Дагы 2-3 талапкердин ниети бар экен. Мен эмне болсо да сиздер менен бирге болом деген ниетин билдириптир. Биздин талашыбыз бирөө гана бүгүн. Biz talapkerler biri-birimiz menen күрөшүп аткан жокпуз. Бүгүн мыйзамдуулук менен мыйзамсыздык күрөшүп атат. Адилеттүүлүк менен адилетсиздик күрөшүп атат. Бүгүн кедейлик менен байлык күрөшүп атат. Бүгүн карапайым калк менен бийлик күрөшүп атат. Эмнеге кедейлик деп атабыз биз? Мына жерден тетиги жерге чейин карасаңыздар, бир гана жигиттин сүрөтү турат. Эмне Каныбек Иманалиевдин сүрөтү жок? Неге жок бул жигиттин сүрөтү? Же эмне илинип турган жигитке караганда түсү башкачараакпы? Же сулуулугу азыраакпы? Же акылы кемирээкпи? Же бою кыскараакпы? Эмне үчүн бул жигиттин сүрөтү жок? Эмне үчүн Канаттын сүрөтү жок? Эмне үчүн экенин айтып берем азыр. Ошол илинип турган сүрөткө мугалим болсоңуз эжекесиз, сиз 30 ай иштешиңиз керек. Жебей ичпей. Bir сүрөткө. Сиз Бишкекке илип коюп, bir жылмайып турган сүрөтүңүз тетигинде турган 150 000 сом. Элестеткилеми. Bir мугалим 30 ай иштеш керек, жебей ичпей. А тиги жигиттин сүрөтү канча турат Кыргызстан боюнча? Эсептеп көргүлө. Могул filmге тартып аткан жигиттер кече Жээнбековке каршы сүйлөп аткандарды тартып турган ушундай болуп кыйшайып. Бүгүн Садырга сүйлөп аткандарды тартат. Эртең Канатка сүйлөп аткандарды тартат. Анан Мадумаровка сүйлөп аткан. Буларга баары бир да. Ушундай деп коет да. Себеп бул кайдыгерликтен улам пайда болот эжеке. Мына ошол 150 000 сом жоктуктан эмес. Мүмкүн бир-эки жерге ийилгенге баарыбыздын күчүбүз жетет. Бирок жана сөздүн башында айтылгандай, 2020-жыл Кыргыздын залкарларын жоготкон жылдардан болду. Керебет инсандардан айрылган жылдарыбыз болду. Бизде илгери Кыргыздын каада салты боюнча чоң жоготууларга учураганда 1 жылга чейин тойду өткөрчү эмес. Туурабы абалар? Аксакалдар айткыла. Энелер ушундайбы? 1 жылга чейин тойду өткөргөн эмес. А бүгүнкү күндө ушундай болуп калды. Тиги көрүстөнүн топурагы муздабай туруп, той тамаша өткөрө бере турган болуп калды. Касиетибиз кетип калды. Мына ошонун эсебин чыгарып көргүлө. Биз калган 17 талапкер биригип 50 миллион сомдун тегерегинде каражат жыйын алыптырмыш.
Bir jigittin karajаты ошол 17 талапкерден көбүрөөк экен. Биз ал жигиттен айырмаланып сыртта жүрдүк эле, анча-мынча иш кылбаттык эле. Кандай дейсиздер? Кече Исхак Масалиев айткандай, чыга калып 2 айда миллионер болгон кишини биринчи жолу көрүп атам дегендей да. Ушундан улам сиздер жыйынтык чыгарыңыздар. Ал кишинин өзүнүн үйүндө эмес акча чыгара турган жер. Берип атат, айтып атпайбы, кустуруп атабыз. Кусканы өлкөнүн казынасына эмес, мүмкүн бир 2 достун чөнтөгүнө түшүп аткандыр кусканы. Бирок алгандын бермеyi бар. Ким канча берген болсо эртең ошону кайтарып алышка үмүт кылат. Кызмат берип алат. Же башка жерлерди берип алат. Ошону сиздер туура тандоо жүргүзүңүздөр. Өз эркибиз өзүбүздүн колунда болгонду насип кылсын. Мен кайынча жерде жыйын өткөрдүм, бир да жерде Мадумаровго добуш бергиле деп айткан жокмун мен. Бардык жерде айтам. Тек гана айланайын кыргызым, кайдыгер болбо. Өз өлкөңдүн келечегин, балдарыңдын келечегин өзүң тандап ал айланайын. Бирөөгө бербечи тандоону. Өзүң танда. 6 жылда бир келмей шайлоо экен. Көздү жумуп барып 2 сааттык уйкуну кыйып 1 saatка басып барып өз тандооңду билдирип келчи кыргызым. Ушуну жасай алабызбы? Эмнеге кече шайлоодо карасаңыз, Кемин районунда шайлоочулардын саны башка, шайлоого катышканы башка. Эмнеге? Барган жок. Ашып барса 50-60% барат экен. 10 кишиден 6 киши барат экен, 4 үйдө калат экен. Эмнеге? Кайдыгер. Эмне болсо ошол болсун. Мен суранам сиздерден, келиңиздер. Кимге добуш берсеңиздер дагы өзүңүздөрдүн тандооңуздарды аткарыңыздар. Адамдык позицияны аткаралы. Бул милдет, жараткандан берилген чоң олжо. Сиздин добушуңуз өлкөнүн тагдырын чечет. Дайым жакшылыктарда жолукканды насип кылсын, жамандыктардан Кудай сактасын, асман жерден келүүчү балелерден, куру доомат жалган жалаалардан кургосун. А бизде азыр жалаалар күн сайын куюлуп атат. Башыбыздан ылдый. Окшогону да, окшобогону да куюлат. Аларга да жараткан инсап берсин. Элибизде ынтымак, жерибизде токчулук болсун. Чоң рахмат. Бар болуңуздар.